Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 20 июнь 2023 жыл мен сиздерге Пишпектен бир сатылуучу пентхаус жөнүндө маалымат бермекчимин. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Лев Толстой жана Кривоносова көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерде эле Лев Толстой 148 даректе сатылуучу пентхаус жайгашкан туугандар. Анан бул жерден шаардын бурч бурчуна жүргөн автобус, маршрутка, троллейбустар бар. И жакын жерде тегерек четте мектеп, садиктери бар экен туугандар. Мынакей бул көп кабаттуу үйгө бара бересиздер. Азыр короосуна да калган маалыматты киржекеден берем туугандар. Бул мынакей короосу туугандар. Бул жагында балдар менен аянтча машина койгонго жерлер. Так, сиздер бул тарап менен кирсеңиздер деле болот. Бул тарап менен келсеңиздер деле болот. 5-подъезд, 5-этаж. Азыр чыгып сизерге калган маалыматты киржекеден берем туугандар. Мынакей туугандар, бул бүгүнкү чарда сатылуучу квартирасынын кире бериши, прихожка. Көрүп турган мебелдиңиздер, бытовой техника баары калат экен. Так, 3 бөлмөлүү квартира, пентхаус эмеде салынган. Өйдөн да 2 бөлмө, бул жакта 1 бөлмө, жана кухня, ажаткана, өйдө да душ ванна бар. Азыр бир чекеден сиздерге маалыматын берип баштайын туугандар. Так, кирип оң тарапка карай берсек, мынакей бул жерде зал жайгашкан. Мынакей бул жакта зал, көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Түштүк тараптан терезе орнотулган, полдору ламинат, кондиционер. Бытовой техникаларга деле көңүл бурсаңыздар болот. Эмне көрсөңүздөр баары калат экен туугандар. Жана түштүк тараптан көрүп турганыңыздардай терезе жана бул жактан күн өткөн түштүк тарабы, күн өткөн тарабы көп нерсе квартира алгандарга ошол күн тараптан орнотулган терезе жагымдуураак, себеп кыш айларында жылуулукка кандайдыр бир өзүнүн салымын кошот экен күн туугандар. Ошого күн тараптан орнотулган терезе көпчүлүккө жагат. Анан бул жагында балкон, сушилка десек деле болот экен. Мынакей түштүк тарабынан терезе. Айта кетчү нерсе, жакын жерде мектеп, садик, өкө тең гос. И поликлиника 4-көр больница деле анча да алыс эмес. Жана бул жерде мынакей жау райондар кенен көрүнөт экен бул тараптары туугандар. Толкор. Так, андан ары документтердин баары бар. Алсаңыздар эле ошол күнү өткөрүп берем дейт. Эч кандай документинде проблема жок экен туугандар. И бул жакта кухня, тамактануучу бөлмө. Кенен чоң бөлмөдө жайгашкан. Ремонттор көтүнсада ремонт. Бул жерде эле ламинат экен. Анан эң негизги нерсеси туугандар, ысык суу, муздак суу бар. Отопление центральный, природный газ бар жана киргизилген туугандар. Короосунда мынакей балдар менен аянтча бар. Арты тарабы эле Лев Толстой көчөсү. Лев Толстой көчөсүнөн троллейбустар, маршрутка, автобустар шаардын бурчуна жүрүшөт туугандар. Балдарыңыздар шаардын башка жеринде окуса деле транспорттон проблема жок. Андан ары бул ажаткана жана душ. Ушул менен эле болду деп ойлобоңуздар. 2-этажда пентхауста дагы ванна, душ бар туугандар. Эми сиздерге пентхаусты көргөзөйүн. Мынакей ал жака чыгып кеткен тепкичтер. Анан муну үй ээси кийин өзү кошуп алды деп ойлобоңуздар. Бул этаж үйлөр салынганда ушул проекттер менен салынып, и тех паспортунда деле бул өйдө тарабындагы 2 бөлмө мунун баары тех паспортунда бар экен. Бул мынакей коридору. Бул жакта бир балдар бөлмөсү туугандар. Мынакей мебелдин баары калат. И Лев Толстой тарабынан терезе. Андан ары жалпысынан 64 квадрат метр болгон квартира туугандар. Мынакей бул жакта дагы бир бөлмө. Түндүк тарабынан терезе. Көтүнсадай мебелдер туугандар. И андан ары бул жакта ажаткана жана ванна, раковина орнотулуп суп чыгарылган. Ушундай.
Мебель техникаларга деле көңүл бурсаңыздар болот, себеп ошонун баары калат, баасы деле ошого жараша коюлган туугандар. Так, бул квартирабыздын баасы. Так. $74.000. Дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номерин мен экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.